Салам биздин жалпы катталуучулар, сиздер менен Жылдыз Тайм каналыбызда бүгүнкү өзгөчө бир коногубуз менен биргеликте маек курган турабыз. Андыктан биз менен биргеликте көп болуңуздар. Эгерде биздин YouTube каналыбызга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар. Себеби дегенде кызыктуу маалыматтарыбыз, кызыктуу чыгарылышыбыздын баары ошол жакта болмокчу. Бүгүн мен сиздер менен Махабат Талантбекова болмокчумун. Биз менен биргеликте көп болуңуздар. Бүгүн биз өзүңүздөр көрүп тургандай жаш таланттардын ордосу болгон жаш биздин кичинекей наристелерибизди ушул жактан чоң инсан кылып дегели модельдик болобу айтор биздин жаш наристелерибиздин талантын ачкан өзгөчө жакта турабыз. Аскар Думанаевдин модельдик агентствосундабыз. Анда барыңыздар биз менен биргеликте болуңуздар. Бүгүн Аскар Думанаев менен өзгөчө маегибиз орун алмакчы. Ал 5 жылдын ичинде канча деген сөз уктум ата-энемден. Мен өзүм ошого жетпей калдым. Баламды Кыргызстандан такыр эле кетпей койдум да. Франсуа Делгоз. Модель деген бул негизи биздин шоу чөйрөсүндөгү белгилүү жана жогоруда айтып кеткендей ырчылар, алып баруучулар, сокку жегендер да көп болду. Анткени алардын сүрөткө түшкөнү, өзүнүн алып жүргөнү да такыр эле башкача. Салам биздин жалпы YouTube каналыбыздын катталуучулары. Эгерде биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар. Себеби дегенде ары эмгекти сүйгөн, ары чыгармачыл инсандар менен мыкты маектерибиз болмокчу. Анын баарына биз менен биргеликте болуңуздар. Жылдыз Тайм каналыбыздын бүгүнкү алып баруучусу мен Махабат Талантбекова. Алдыда бүгүнкү өзгөчө бир коногубуз келип калган чагы биргеликте биз менен бирге көп болуңуздар демекчибиз. Ал эми кийим келген деп турган болсоңуздар, биздин бүгүнкү өзгөчө коногубуз ары ырчы, чыгармачыл инсан жана ошондой эле мырзалардын арасынан модель деп айтсак дагы болот сөзсүз түрдө. Аскар Думанаев келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Кош болдук. Чоң рахмат. Эң санын келиңиз, анда сөз башынан болсун. Эң алгач эле жогоруда айтып калдык, чыгармачыл инсан, ырчы, ошондой эле кумарат тобунун мүчөсүсүз, Андан тышкары модельдик өзүңүздүн дагы курсуңуз бар. Ошолор боюнча кененирээк айтып берсеңиз, өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Эми кенен айтсак, бир 2-3 сааттык эфир болуп кетчүдөй. Негизи кичинекей кезимден бери ушул шоу жаатта, медиа тармагында өзүмдү көрсөткүм келип, өзүмдү кандайдыр бир өстүргүм келип, мен билем 3 жашымда жана бала бакчага барганда чоңойгондо ким болосуң десе, билбейм, мен бирок атактуу болом деп айтып турмун да. Демек 3 жашыңызда эле? 3 жашымда эле деп айтып турмун эмес, деп айткам. Ошону мен так эле эсимде бар да. Анан кийин кичине чоңойгондон кийин университетке тапшырыш керек болгондо башка жааттагы факультетти тандап алгам. Анан бирок болбой эле 3-курстан фотоаппарат колума тийип калды. Анан сүрөткө тартып, жана тойлорго чыгып, свадьбаларга чыгып, студент кезде иш табыш дагы оңой эмес. Ошондуктан ошол иш мага кандайдыр бир жүрөгүмө да жакын, анан акча дагы алып келчү нерсе болду. Анан график дагы өзүм каалаган кезде окууга барам, каалаган кезде иштейм демекчи. Анан ушинтип жүрүп, мындай кандайдыр бир мындай арт-артынан ушул чөйрөгө алып келип калды өзү эле. Өзү менен өзү эле тиякты сүрөткө тартып, биякты сүрөткө тартып, анан модельдерди сүрөткө тартып, ошол убакта жанагындай соода борборлору ачылып, сүрөткө рекламага деп кыздар балдарды тартып жүргөн кез болчу. Эң алгачкы кадамдар болчу да ушул Кыргызстанда модельдик чөйрө, жаат такыр эле болбойт деп келишкен да элдер. Модельди негизинен модельдердин модельдик кесиптин мааниси кандайдыр бир мындай жаман нерсе деп билишчү да адамдар. Биздин элибиздин ичинде. Биздин менталитетке такыр туура келбейт, стереотиптер боюнча, анан кийин кандайдыр бир мындай жаман нерсе деп билишчү да. Анан ошол модельдер менен иштеп калдым. Кандайдыр мындай алардын сүрөткө түшкөнү, өзүнүн алып жүргөнү да такыр эле башкача. Мындай профессионал адамдын башка мындай жөнөкөй эле сулуу жумал адамга караганда сүрөткө түшүүсү, өзүн алып жүрүүсү, мындай кыл десең мындай кылат. Анан мындай кыймыл аракеттери, анан кийимди дагы сонун кылып көрсөтөт да. Айрыкча жанагы дүкөндөргө барганда дагы кийим алып атканда
Инстаграмды карасаң башка кийим, кийип көрсөң башкача болот го. Ошол анткени модельдердин өзүнүн дагы мындай ага үйрөтөбүз, өзлөрү үйрөнүшөт. Анан бул мына кандайдыр бир үйрөтүлгөн нерсе да. Эгер ошол эле кийимди жөнөкөй адамга кийгизсең, бул такыр эле башка кийим сыяктуу көрүнүп калат. Анан кийин ошентип бир кызды чакырып, жана Одноклассники, Mail.ru деген ал кезде атактуу болчу. Ошол соц тармактардан чакырып атып эле, андан кийин балдарды чакырып баштадым. Алар эркек балдар эми такыр эле. Бул модельдик жаат деген бул атам урушат, анан кийин чоң атам урушат, байкем тепкилейт деп. Ошентип сокку жегендер да көп болду. Анткени ата-энеси каршы болуп жүрүштү. Модельдик кесип деген бул эркекке такыр эле сыйбайт деп. Бирок мезгил өтүшү менен бул нерсени трендке айланып, бул нерсени модага айлантып, бул нерсени кандайдыр бир актуалдуулугун арттырып дегендей азыркы кезде соц тармактардагы өнүгүп атат. Негизи мындай бир четинен жеңил акча десек болот. Анткени Инстаграмда кандайдыр бир рекламаны, жарнаманы киргизип коесуң, ага акча беришет дегендейчи. Бирок анын артында чоң, абдан чоң эмгек турат. Анын сүрөткө түшүү дагы бул бир чоң искусство. Өзүн жанагы сахнага алып чыгуу бул чоң искусство. Ошондуктан ар бир эле адам буга мындай аттанган адам, модельдик чөйрөгө модель боло албайт да. Анткени бул ички талант дагы, жанагы харизма деп коет го, ичтен чыккан кандайдыр бир мындай жылдыздуулук, ошол нерсенин артынан гана адам ушул модель болот. Модель деген бул негизи мисал, бул деген үлгү, бул идеалдуу адамдын үлгүсү деп билебиз да. Анткени бул жөн эле мындай чырайы идеалдуу эмес, бул ден соолугу да чың болуш керек, спорт менен машыгыш керек, бул адам тамак ашы дагы идеалдуу болуш керек, өзүн алып жүрүүсү. Эң алгач, эң башкысы бул өзүн алып жүрүүсү. Социумда болобу, эл алдында болобу, же болбосо университетте, мектепте болобу, башка жерде болобу, бардык жерде идеалдуу өзүн алып жүргөн адам бул модель. Эң сонун. Анан айтсаңыз, жогоруда айтып калбадыңызбы, негизи азыркы учурда өзүңүз модельдикти дегеле мырзалар арасында дагы, кыздар арасында дагы атайын билим берип үйрөтүп келесиздер да. Өзүңүз кимден үйрөнгөнсүз же ошол сүрөткө тартып жүрүп эле үйрөнүп алгансызбы? Негизи 16 жашымда азыр Жамиля Асангулова деген атактуу моделибиз бар. Ошол экөөбүз бир группада бир Famous деген бар болчу, мектеп. Ошол мектепте чогуу бир айбы, 2 ай окуганбыз. Бирок ал жерден эми ал кезде ал деген 16 жашымда канчанчы жыл болуп калат, 2001 жылда ал убакта ошол жогоруда айтып өткөндөй эле бул модельдик жаат такыр эле Кыргызстанда өнүккөн эмес болчу. Ошондуктан жөн эле сүрөткө тартып, анан жөн эле тияка бияка басып эле аны түшүнгөн деле эмесмин, эмне кылыш керек, бунун мааниси эмне, маңызы эмне деп. Анан ошондой эле бүтүп калган. Ошол бойдон же жумушка алган эмес, же съемкага да барган эмес, бир эле жолу сүрөткө түшкөм да. Анан ал да жакпай. Анан кийин ошол бойдон ошол фотоаппаратты колума алганда, анан кийин ошону изилдеп, ошону ар бир фотосессия, съемка сайын кандайдыр бир мындай жаңыча бир нерсени киргизүүгө аракеттенип жүрүп, анан ошонун артынан балким ушул жаатка эми азыркы тапта уже 9 жыл болду. 9 жылдын ичинде өзүмдү мындай профессионал деп деле айтуудан алысмын, бирок көптөгөн жакшы жыйынтыктар болуп атат, жакшы инсандар чыгып атат, көптөгөн ырчылар, алып баруучулар, көптөгөн модельдер, актерлор, анын баарын мен көрүп алып, сыймыктанып, ал адам менен сыймыктанып, өзүм менен сыймыктанып, алар мага кичинекей болуп келишет. 1-2-3 айдан кийин канатын жайып,
учканда сахнадан көрөм, клиптен көрөм, фильмден көрөм, ошонун кандайдыр бир мындай абдан сонун бир сезим. Чындыгында өзүңдү тарбиялап өстүргөн окуучунун өзгөчө бир ийгиликтерин көрүү бул чындыгында бакыт эмеспи? Анан айтып калдыңыз го, азыркы учурда негизи эле Кыргызстанда мырзалар арасында баягы мен баштаган учурда өтө актуалдуу эмес болчу моделдик деп. Сизде үй бүлөдө каршы болгондор болдубу? Балким сиз дагы ата энеңизден уруш жегендирсиз, байкелериңизден тил уккандырсыз? Дагы жакшы, байкелерим жок. Бирок эң улуусу болуп өскөм, анан кийин мектепти медаль менен бүтүш керек деген программама киргизип коюшкан, ошол бойдон медаль менен бүттүм. Анан университетке, мен каалаган факультетке тапшырганда бюджетке илинбей калып, анан бюджетке башка университетке, башка эле факультетке, синхрондук котормо факультетине тапшырып калып, анан кийин ата энеме мейли эми ушул бюджетте эле окуй берейин деп, жеңилдик болсун деп, баягы болсун деп, кандайдыр бир мындай жүк болгум келбей, ошол бюджетке окуп, ошону бүтүрүп, бирок ошол нерсе жакшы болуптур да. Кийинчерээк эме деп, мындай, бюджетте окудум, ал факультет мага жакпай калды деп ата энеме түшүндүрүп, бул мен жүрөгүмдөн чыккан нерсе, бул башка нерсе экен. Мен деген башка эле адам экенмин. Бирок ал нерсе дагы жашоомдо абдан чоң жардамын алып келет, анткени башка чет өлкөдөгү агенттиктер менен иштегенде кандайдыр бир документ макулмий сүйлөшүүлөрдө абдан чоң жардамын берет. Анан кийин көптөгөн албетте 9 жылдын ичинде 5 жылы өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмдү, акчамды, энергия, убакыт баардыгын ошол нерсеге короттум. Ал 5 жылдын ичинде канча деген сөз уктум ата энемден. Өзүңдүн 5 тил билесиң, ошол менен кетпейсиңби, котормочу болуп кетпейсиңби, же башка чет өлкөгө кетпейсиңби деп. Мен чет өлкөдө эмес, мен Кыргызстанда кандайдыр бир жаңы нерсени жаңыча кылып, же эски нерсени жаңылатып, же ошол бар нерсени кандайдыр бир мындай өркүндөтүп, ошо Кыргызстанда өзүмдүн атымды калтырып, изимди калтырып, анан Кыргызстандын атын башка мамлекеттерге, дүйнө жүзүнө чыгарайын деген ниет менен мен Кыргызстандан такыр эле кетпей койдум да. Анткени башка өлкөгө кетип калсам кыйла жеңил болмок. Биздин кошуна мамлекетибиз Казакстанда бул жаат эбак өнүгүп, мен биякта агенттигиме 2 жыл болгондо эле Алматыга барганда, аякта тим эле жанагындай атактуу экен, жылдыздардай эле тосуп алышып, сиз эмне сүрөткө түшөйүнчү, эшикте жүрсөң да сүрөткө түшөт, кандайдыр бир жанагындай соода борборунда да жүрсөң, келишип сүрөткө түшүп, биз сизди билебиз, биз сиздин эмгегиңизди көрөбүз депчи, силердин модельдериңерди көрөбүз деп. Ал эми азыркы Кыргызстанда болсо бир 3-4 жылдын аралыгында эле кандайдыр бир мындай жакшынакай бул моделдик агенттик, бул дагы кандайдыр бир мындай кызмат, бул дагы бир профессия деп коет го. Адистик модель деген бул деген эмгек, буга дагы акча төлөш керек, бул дагы кандайдыр бир мындай оруну бар медиа жаатта деп жакшы нукка киргизип, жакшы нерселерди, жакшы жыйынтыктарды алып келген кандайдыр бир мындай жаат катары кичинекей балдардан баштап, 3 жаштан баштап, ошол кичинекей балдарды киргизгенден баштап эле жакшы жыйынтыктар болуп баштады. Анан кийин элдер дагы ушуга кызыга баштады. Ошондуктан ошол менен алып чыгып кеттим го деп ойлойм да, агенттик негизи. Анткени чоңдо жүргөндө жана жогоруда айтып кеткендей кандайдыр бир мындай негативдүү нерселер көп болчу да. Анан 5 тил билем деп калдыңыз. Кайсы тилдерди билесиз? Франсуа деп алгыз. Балким сүйлөп коесуз. Коем, уят болуп калды. Практика жок. Негизи практика жүзүндө көп сүйлөшсөң, билбеген тилди деле
кандайдыр мындай чөйрөң ушундай мындай Кытайга барып калсаң такыр эле билбесең ушу чөйрө баардыгы кытайча сүйлөгөндүктөн мындай адаптация болуп кетет да. Негизи эле кыргыздардын менин байкашымча кыргыздардын тили оңой бурулат да. Мен например мисалы Турцияга барганда 6 ай жүрүп бияктан окуп атканда эч нерсени билбептирмин, үйрөнбөптүрмүн. Ben sen деген деле үйрөнүп турмун. Анан кийин Турцияга барганда сүйлөй албай, анан жарым жылдын ичинде сүйлөп, ошо жайкы каникулга барып, ошол жактан практика өткөнбүз университеттен. Анан кийин келгенден кийин такыр эле орусчаны унутуп калыптырмын, кыргызчам бурулуп кетиптир. Мен деген сөздү бен деп. Анан кийин мындай кыргызчага окшош эмеспи? Ошондуктан тилим да бурулуп, ошо айтор абдан эле кыйын болду да. Анан англисчени үйрөнүп атканда, мисалы кыргыз тилинде ө тамгасы, ң тамгасы бар. Орустарда алар жок, алар мындай кичине оорураак да. Анан мен билгеним болсо бул түрк тили. Анан немис тилин үйрөнгөм, бирок силерге сырмын айтайын, көп деле билбейм. Германияга баргам, үйрөнгөм, бирок Германияга барганда такыр башкача. Бул жана бизде деле кыргыз тилин үйрөнгөндө мындай башкача го. Кыргыз тилин жана карындаш үйдө бир кичинекей бала болсо, мектептеги жана китебин алып келсе такыр эле түшүнбөйсүң, ол таптакыр башка кыргызча сыяктуучу. Сүйлөгөндө жана разговорун деп коет го. Таптакыр эле башка тил. Ошондуктан ар бир тилди үйрөнүп атканда практика жүзүндө да сүйлөп, анан жазганда дагы ошону практика менен мындай эмечи керек экен да. Анан ошол түркчө, англисче, кыргызча болчу менин котормо факультети. Анан кийин немисче бир аз үйрөнгөм. Анан кийин дагы кайсы тил бар эле? Унутуп деле калдым. Анан кыргызча, орусча 5 тил. Бул чындыгында мырзалар үчүн өтө жакшы деп ойлойм, себеби дегенде азыркы учурда тилди билүү бул өтө маанилүү эмеспи. Өзүбүздүн тилибизди билели, бирок өзүбүздүн тилибизден башка дагы тилди үйрөнүшүбүз сөзсүз түрдө бул зарыл. Анан эми өзүңүздүн агентствоңуз боюнча сүйлөшөлү. Деги эле азыркы учурда канча окуучуну окутасыз, канча убакыттан бери окутасыз? Ошолорду айтып өтсөңүз. Негизи быйыл 9 жыл болот. 9 жылдын ичинде бир айда эле бир 40ка жакын окуучубуз болсо, 9 жылдын ичинде кыйла эле абдан көп окуучуларды чыгардык. Алардын ичинде биздин шоу чөйрөсүндөгү белгилүү жана жогоруда айтып кеткендей ырчылар, алып баруучулар абдан көп да. Кыргызстанда эле эмес, бүт дүйнөнү багындырып жүргөн ырчыларыбыз бар. Анын баарын көрүп, анын баарын мындай дагы да сыймыктанып эле отурам. Анан айына ушул бир 40тын чамасындагы окуучулар келет, плюс-минус деп коет го. Кээде азыраак, кээде көбүрөөк, кээде 10 эле киши келип калат дегендей. Бул эмеге жараша, каникулга жараша. Каникул болгондо балдар көбүрөөк келет, окуу учурунда азыраак келет. Кышкы каникулда кыйла эле келишпейт, суукта деп. Анан жума сайын фотосессиялар өтүп турат, жума сайын кандайдыр бир жаңы жакшы долбоорлор өтүп турат. Жок болсо өзүбүз ойлоп чыгарып, кандайдыр мындай практика жүзүндө ушул алган билимдерин тастыктап, бекемдеп коюш керек да. Анан белгилүү ырчыларды өзүмдөн чыккан окуучуларымды көрүп сыймыктанып калам дедиңиз. Кайсы белгилүү ырчылардан мисалы үчүн? Кимдерди айта аласыз? Ушул окуучу менден чыгып кетти эле деп. Эң эле менин жүрөгүмө жакын, эң азырдагы мындай абдан тыгыз сүйлөшүп, тыгыз ата-энеси менен, бүт үй бүлөсү менен чогуу жанагындай үй бүлөсүндө майрамдар болсо аларга барып, меникине келип турган бул Амирчик деген азыр Россияда дүйнөлүк турне менен жүрөт.
ошол ырчы балабыз мага 15 жашында келген, анан 17 жашында ошо Россияга жибергенбиз. Азыркы тапта блогер катары өзүн алып жүргөн Арген Асанов, Эдил Айдарканов, блогер катары жана алып баруучу катары өзүн алып жүргөн Бегимай Ивакова деген абдан чоң инсан болгон окуучуларым абдан көп. Алар менен ар дайым сүйлөшүп, кабарлашып, кандайдыр долбоорлор болсо аларга чакырып дегендей тыгыз байланыштабыз. Айтып өткөндөй, хейтерлардын аткаруучусу Амирчик мырза сизден чыккан экен. Анан Россияга өзүбүз жибердик деп калдыңыз. Андан тышкары башка мамлекеттер менен иштешесиздерби атайын? Агентстволор менен балким. Ооба, бул негизи бул нерсе карантинге чейин абдан жакшы өнүгүп, жакшы иштеп келишкен да. Карантинде бияка келип ошол бойдон жанагы чек ара маселелер да көп болду, анан көптөгөн мындай маселелер, жагдайлар болбой калып, эми азыркы тапта Филиппины, Индонезия, бул Азиядагы өлкөлөрдүн бардыгы менен тыгыз мамиледе көптөгөн долбоорлор, конкурстар, жанагындай абдан көп съемка, фотосессияга деле Алматыга абдан жакын болгондуктан абдан көп каттайбыз. Анан ар жагы Америка болсо, бер жагы Кытай демекчи. Азыркы бүгүнкү күндө эки кызыбыз Катарда жана азиаттык оюндарда показдар болот экен, жана кыргыз кийимдерди көрсөтмөлөр болот экен. Анан ошол жерде жүрүшөт. Андан тышкары дагы ошол чет өлкөлөрдө иштеп, модель катары өзүн көрсөтүп жүргөн дагы балдар кыздарыбыз жок эмес. Эң сонун мынакей ушул 9 жылдын ичинде ушундай көптөгөн ийгиликтерге жетишип, өзүңүздүн окуучуларыңыздын жетишкендиктерине көрүп, күбө болуп, өзүңүз да бир бактылуу болуп турган учуруңуз экен. Анан негизи эле канча жаштан баштап аласыздар? Жогоруда биз студияңыздан көрүп калдык, кичинекей эле кыздар, балдарыңыз жүрүп, сизди келип кучактап, өздөрүнүн бир жакшы жылуу сезимдерин тартуулашат экен. Негизи канча жаштан баштап аласыздар? Негизи 3 жаштан баштап алабыз. 3 жаштан мындай басып, угуп, айтканды мындай кыл десең мындай кылып, бирок тентектер деле бар. Анын арасында келип сүрөткө тартайын десе, жатып алып ыйлагандар да бар, жок эмес. Бирок алардын адаптациясы батыраак да. Бат эле көнүп кетишет, бат эле өзүн көрсөтүп башташат. Бир балам бар болчу, келип ошону жатып алчу, ыйлачу, бетин жаап, сүрөткө түшчү эмес. Анан жарым жылдан кийин, жарым жылдын ичинде иштешип атып, аны менен жана эмне деп коет, үйрөтүүчү процесстер менен ошолордун аркасынан жарым жылдан кийин Алматыга барып, гран-при алды конкурстан. Мистер деген бир конкурс бар болчу, ошонун гран-при биринчинин биринчиси деген мааниси бар да, гран-при. Ошол нерсени алды. Ошондон кийин мен өзүмө да ишенип калдым да, анткени ага чейин балдар менен иштеше аламбы, тил табыша аламбы, алардын психологиясы башка, алардын өзүн алып жүрүүсү да башка дегендейчи. Азыркы тапта мен өзүмдү абдан кандай уверен деп коет го, ошондой кичинекей балдар менен да иштеше алам, жанагы өткөл курактагы бир 14-15 жаштагы балдар менен да сүйлөшө алам. Андан улуурактар менен да сүйлөшө алам. Анан таптакыр эле өзүмдөн да улуу эже, байке, апа, аталар менен да иштешем, анткени ата-энелери алып келишет, алар менен тыгыз байланыштабыз. Дайыма сабактарыбызда көрүп турушат, съемкаларыбызда келип катышышат. Клиптер тартылса, фильмдер тартылса, ошол баягы эле ата-энелер тийишүүгө, ата-энелерге негизи мен терең ыраазычылыгымды билдирем да, анткени мен кичинекей кезимде мындай кружоктордо жок болчу, ата-энелерибиз кружокко алып барабыз деген ниети да жок болчу негизи. Ал кезде 90-жылдары абдан мындай кырдаал момент, өткөл кандайдыр бир мындай убакыт болгондуктан
иштегенге эле, акча тапканга эле ошол менен алектенип эле жүрүп калышпады ата энелерибиз. Азыркы ошол 90-жылдагы чоңойгон азыркы убактагы ата энелер өзүнүн балдарын ушул нерсе алып келет. Анан ар бири экинчиси келип айтат: мен кичинекей кезимде ушул нерсени каалагам. Мен өзүм ошого жетпей калдым. Баламды ушундай модель кылгым келет, блогер болобу, алып баруучу болобу, ошондой жаатка алып келгим келет. Ошондуктан алып келдим деп. Мен өзүм да ошондоймун да. Кичинекей кезимде кандайдыр бир мындай максаттарым, өзүм ойлоп жүргөн ойлорум ишке ашпай калып, ошондуктан чоңойгондо ушул нерсеге келип, анан бир күнү ырдагым келип ырчы болуп кетем. Бир күнү алып баруучу болуп кетем дегенде, айтор чакырган жерден калбай, кыргызда бар го. Өзүмдү ар тараптан сынап, ар тараптан кандайдыр бир мындай ошол нерсени арттырып, талантым барбы, жокпу, негизи мындай көп деле карабай. Ошо мындай эмгектин артынан эле тажрыйбанын аркасынан эме келет да, жыйынтык келет да. Ошол жыйынтык чыкса эле болду. Өзүмдү кандайдыр мындай бактылуу сезсем эле ошол нерселерге бара берем да. Негизи айтат эмеспи, 1% талант болсо 99% эмгек болсо бул чоң жетишкендикке алып келет деп. Сөзсүз түрдө ар бир жактан өзүңүздү сынап көргөндүгүңүз дагы бул өтө жакшы нерсе деп айтсак болот. Мына жакшы нерсе экенин көрүп жатабыз, себеби дегенде ушундай окуучуларды тарбиялап чоңойтуп жатасыз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатыптыр. Сизге алтындай болгон убактыңызды бөлүп, атайын ушундай кыргыз элибизге сонун маегиңизди тартууларыңызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы биздин дегеле жаш муундарыбызга өзүңүздүн тарбияңызды берип, мыкты инсандарды тарбиялап чоңойто бериңиз демекчибиз.